Не надо, зачем? Может, надо ли? Сен азыр мен башка журналисттерге караганда сен мындай жесткий суроолорду берип атасың да. Мындай алар бербеген суроолорду сен берип атасың. Болса керек да, эми чыгармачта бек көп адамдарды жертва кылып койду да. 2ден, 3ден, 4ден аял алгандар бар. Чында элеби? Жел айтса. Мен азыр экинчи аял менен жашайм. Мен бала кезде армиядан келгенден кийин отуруштун гүлү мен болчумун да. Мактабайын. Айтыңызчы. Анан экинчи жубайыңыздан бир балаңыз бар, канчанчысы мен деп койм. Канчанчысы менен кайсы жылы деп коесуз? Өзү адамдарды элдер өздөрү африс кылат экен да. Сүйүнүп атам да сен ушул суроо бергениңечи. Меня зовут Катя. Катя? Не Катя, а Катя. А тебя длина, ширина сколько метров выйдет вообще? Опа. Ana. Gökten beri tögele gelen minepel olarken. Ta gittik de? Gittik. Kaka. Gazı! Esensiңер бе туғандар, эшик жакта месса жетпей эшек минип тургандар. Дал ушул тасмаларда сонун ролду жараткан коодол актер Абдыкадыр Матов агабыз менен бүгүн баарлашабыз. Ассалам алейкум. Кандайсыңыз? Жакшы, шүгүр. Сизге айттым го. Абдыбайке бир интервью кылалы, маектешели деп кышында жаздым окшойт десем, сиз айтып калдыңыз го. Кандемет азыр бир аз күн жылысын депчи. Кече күн жазсам айттыңыз го. Байке күн жылып калды го десем, эми кайра күн суусун деп атпайсызбы? Жок, күн салкындасын дедиңиз. Күн ысык дедим. Күн ысык дедиңиз. Жаңы эле жолукканда кадрдын сыртынан айтып калдыңыз. Чото мен африст болуп бартам депчи. Неге анттыңыз? Африс деген өзү адамдарды элдер өздөрү африс кылат экен да. Мен ушундай түшүндүм. Анткени багы кичине атың чыгып, атаң чыккандан элдер сени жакшы көрөт да. Honor хиттеринин бирин сатып алсаң, 1,5 миң сом кэшбэк берилет. Бөлүп төлөөгө алуу дагы жеткиликтүү. Остор дүкөндөрүнөн же О-маркеттен ал. Анан бир нерселерин берет, сыйлайт. Анан өзүңөн эле баягы африс боло баштайт кезинде, мисалы өткөндө бирөө магнитола коюп берди, Кудай бергенденчи. Магнитофон коюп берди да, бекер эле коюп берди да. Өздөрүнүн электриктерин чакырып коюп бергилечи ушул байкеге деп. А бекер алгандан да бирөөнөн бекер алгың келип калат экен да. Анан бир жеке барсам, палаткасын бекер берип калды бирөөчү. Реклама кылып аткансыз. Реклама кылып берейин деп. Анан бир жеке барганда эле реклама кылып бербейсиңби деп калат кезинде. Макул байке, сизге мындай эле өрөбүз десең анан өзүмчө ошо кайра токтотоюн деп атам, ушу акчасын эле алайынчы. Баары эле бекер берип эле мени африс кылып бүтө турган болду. Ошо айтып атасыз эле африс болуп кеттим деп ойлоп атпаймынбы? Абдыбайке бирөөнү алдап кетти окшойт депчи. Бирок эми негизи мындай да бир жеке барып отурсаң деле ачка кезеңчи, баягы өнөрлүү өлбөйт деген сөз бар да. Илгери мен айтып коеюн азыр. Илгери лөлүлөр келчү эле да биздин айылгачы. Лөлү деген эми билесиң да, лөлүнү. Ооба, билем. Цыгандар да эми. Мешокторун көтөрүп алып айылга келип, биздин айылга келип. Болбосо. Алтын тиш, алтын чын. Мешокторун көтөрүп алып, анан тоoko жана чыныларын, ушундай нерселерди алмаштырып, айылга келчү эле. Биз ээрчип алчу элек. Ошол келип, апама келип айтыптыр да. Канча балаң бар деген экен, апам 9 балам бар дептир. 9 балаңын, бир балаңын арасынан бир балаңын ырыс кызы талаада элге чачылып кетти. Талаадан терип жейт экен десе, апам коркуптур да. Талаадан терип жеген эмнеси? Ошол көрсө сен экенсиң дейт да, мен айтам. Мен эми элден терип жейм да. Бир жеке барып отурсаң деле чакырып калышат. Ой, кел, чай ич, тамак ич. Анан барып курсаң, тоозоп кетип каласың. Сени эч ким жаман көрбөйт, анткени эл сыйлап багы атың бар үчүн ушинтип калат экен да. Ошон үчүн бул афристикке деле жатпайт го негизи мындай. Эл сыйлайт, элге бирок ыраазымын. Айтып калдыңыз го реклама депчи. Канча болот рекламанын баасы? Баасы. Сыр болбосо. Баасын. Акыркы учурда ээрди реклама кылдыңыз окшойт, ээрлерди, мисалы камчыны, койлорду, алтын койлорду реклама кылдык, арашан тукумундагы. Анан дагы көп азыр эми автосервисти кылабыз. Эми биздин ишибиз ошол экен да.
Bagı bagы подписчигим аз болсо деле эл бирок тааныйт да. Анан таанып ушуну кылып бериңизчи, мынтип бериңизчи дейт. Анан бир сөзүн эки кылбай анан макул деп реклама кылып берем. Мен акчасы өтө көп эмес, мындай. Секрет эле болсунчу. Болот. Опа дейсиз да? Опа деп. Шляпаңыз сонун экен баке. Стилде. Шляпа чачты жаап. Укладка кылдырып келгем дагы бузулуп калбасын деп кийип алып. Бул эми алып келген шляпа да булчу. Бакталып келген эмеби? Бул каражат алып келет. Бул шляпа касиеттүү шляпа да. Бул сага аброй алып келет. Бул шляпаны көргөндө элдин маанайы ачылат. Эч ким жаман көрбөйт да. Жылмай эле турсаңыз анан ким? Жылмаят. Шляпаны көргөндө машина айдап баратып делечи. Мындай жол талашып, ушундай неправильно движение алып койсоң делечи. Кээрлер мынтип каптан жаман көрүп карайт да, көрүп туруп күлүйөт. Анан өтүп кетейинчи бияка десең өткөзүшөт. Биздин Сереп ТВнын көрүүчүлөрүнөн сиз туурасында маалымат берип атабыз. Себеби буга чейин бир дагы жолу майк бербептирсиз. Мындай үйлөрүңүз туурасында да көп ачыктабайт экенсиз. Бүгүн ушул суроолордун айланасында барлашабыз да. Сизди Мыскыл жана Тамашадан көргөм. Кабыл байке, сиз, Кубик, Борончу, Балыков, Борончу, Кудайбергеновдор мененчи эң алгач эле ушул чыгармачылык жолуңузду Мыскыл жана Тамашадан баштадыңыз окшойт. Комуз менен чертип, мен келтирем да депчи. Негизи эле Бишкекте 90-жылдары баштаганбыз да, Бек, Борбиевдер. Жаңы биринчи жолу ушу гастролго чыгып, анан ошол жылдары ушу борончулар менен таанышып, бирге жүрүп, Мыскыл Тамашага ал убактан биз мындай телефондор жок. Биз кантип жолугуп, кантип концерт коюп жүргөнүбүз эле азыр мындай таң калыштуу да. Кантип жолуктук экен. Же ушунчалык бир мындай честный болгонбузбу, мынчада жолугабыз деген убакта жолугуп калчу элек да ошол баарыбыз. Анан репетиция кылып эле ошентип эле анан гастролго чыгып эле анан ушинтип анан чыгып кеттик. Болбосо мен куудул болоюн же актер болоюн дегенде эле башында ой болгон эмес. Мен жөн эле мындай аккордеон ойночумун да. Анан ырчы болоюн дечи элем, анан ырга деле болгон жок. Өзү талантты изин өзү бир нукка келтирет да. Сен эмнеге жөндөмдүүсүң? Ошого өзү келтирип коет да. Анан сахнага куудулданып жүрүп анан ушинтип эми актер болдук. Азыр деле дагы жакында бир концерт берсемби деген ой бар. Жеке өзүңүздүн концертиңиз. Мен бир эки эле жолу бердим да, жеке өзүмдүн концертимди. Жеке концертти берсеңиз, мен мындай сунуш катарында айтып көрсөм болобу оюмда? Болот. Темасын опа деп койсоңуз кандай болот экен? Опа депчи. Ошентип койсок болот, иши кылып. Ошо күздө берсемби деп атам да. Анткени уже эл таанып калды, билип калды. Мурунку эски досторум кайра бириктирип, эски чыгармаларды аткарып деген ой бар да. Бекборбиевдер менен курсташсыздарбы? Жок, курсташ эмес. Бекборбиев чын айтканда бул окуп жүргөндө политехте окучу эле да. Анан муну окуусуна мен бускам мунучу. Гастролго алып чыгып. Муну атасы дагы рахматы жакшы киши эле айтканда, "Эй, балам, сен оку, сен ырчы болбо. Башка сен окусун деп сен деги эмеге тапшырттым. Политехте окучу эле да." Деп атасы дагы каршы болуп жүргөн. Биринчи гастролго мен алып чыккам да, Бекборбиевди. Анан ошентип жөндөмө ошондо деле ырлар чыгып жүргөн экен жаңы. Ишиңиз күйгөн учурда айтып бербейсизби, жаман көргөн учурда? Кимди? Бекборбиевди. Жок, Жатаканага баргандачы. Жатакана. Бир общагага кыздар чакырып калды туулган күнүнө да. Бир кыз бар эле, аты деле эсте жок. Анан биз ага чейин Жаныбек Аттокуруп деген досум бар эле, ал гитара чертет, мен аккордеон ойнойм, экөөбүз ырдап Ленин заводунун общагында жашайбыз. Жатаканасында.
Анан ошентип концерттерде жүрүп анан бир кыз менен таанышканбыз. Ал кыз ошо политехте окуйт. Болса керек. Ошонун туулган күнүнө барып калдык. Анан барып, кыздар көп. Анан ырдап отурабыз. Анча балдар бар. Анан биз ушунчалык сонун ырдап отурабыз. Бир убакта эле бирөө айтып калды, Бекти чакырбайлыбы, Бек деп калды. Бек деген бир баланы чакырат го деп. Бир убакта анан узун бойлуу бир бала келди. Анан баары таанышты, анан Бек ырдап койчу деди, столго отуруп анан Бек ырдады. Ырдаганда башкача ырдады да. Кайсырды? Делбирим шеринелерди ырдады да. Делбиримди ырдаган. Анан жанында дагы узун бир бала бар экен. Ал дагы сапсары бала экен, оруска окшош. Көрсө ал Муктар Атаналиев экен. Экөө гитара менен ырдаганда биз кичине өчө түштүк да. Дем басыла түштү. Өчө түштүк. Бардык эле Бек Борбиев деп эле эме болушуп калды. Жакшы ырдайт экен, жаңгырлар экен. Биз эми эски мурунку ар кимдин ырын ырдап жүрчүбүз да. Акырынан анан бардык эле баягы олтурган кыздар өзүнөн өзү эле Бек жакка ооп башташты да. Анан эч ким мага бизге көп внимание кылбай, отурушта ошондой болот го, внимание кылбай. Чай берип койчу десең деле чайың келбейт кайрачы. Бек Борбиевди сүйө баштаган экен да. Анан сен чоттогон кыз деле сага ыктабай тияка ыктап, жиним келди, кетем дедим менчи. Кетем дедим, анан акырын ичимен ойлодум да, кетем деп эшикке чыгмыш болуптур анан. Баса жерге түшүп. Анан Жаныбекте бир нерсе кылып гитарасын алып түштү, аккордеон калып калды да. Кайра чыгып көтөрүп түштүккө совес керек. Мен ушул анан таш ыргытып, айнекечи терезеге таш ыргытып. Аты ошо Рыскүл беле, ушундай эле Рыскан беле. Рыскүл деп кыйкырсана чыкты. Аккордеонду алып түшчү жерге деп. Кыздар алып түштү. Алып түштү, анан эч ким бизди киргиле отургула деген дагы жок. Аккордеонду алып түшүп коюп эле кайра кирип кетишти. Биз экөөбүз анан кетип калдык. Ошондо таанышканбыз да. Кийин анан жатакананын номерин берип, филармониядан таанышып, ошентип анан жакшы болуп кеттик. Бек менен Жаш анан айырмачылык канча беке? жаш 5 жыл. Ортоңуздар 5. 5 жыл. Анан кийин гастролго кеттик. Ошоктон Ошко бардык, кыдырдык, айландык. Ырларын жастырды Жаныбек Аттокур экөө. Ошентип анан Бек Борбиев монтип анан көтөрүлүп баштады. Даже Бек Борбиев да башында аккордеон ойногондо бири-бирибизге атаандашы ойночу элек да. Ал мен мону үйрөнүп келдим мындай деп ойногон сайын мени карап, мен ойногондо ал минтип аңдып, бири-бирибизди аңдышчу элек да мындай. Анан кийин улам адамдай да бири-бирин жертва кылып кете берет да, чыгармачылыкта башка жерлерде деле ошондой болсо керек да. Эми чыгармачылыкта Бек көп адамдарды жертва кылып койду да. Чыгармачылык мисалы таланты бар адамдар өсө албай калат да. Улам кыйындар чыгып иргелет да, ошондой. Ошентип өсүп кете берет. Көтөрүлө берет, өсөт. Анан биз башка жактан эме издей баштайсың да уже. Ырчылык болбосо башка жагынан, же кудулдук жактан, башка жактан. Кудулдук жактан да бирөө басып кетсе дагы, мен эртең мону жасайм деп туруп, дагы өзүңчө аракет кыласың. Бирок эл таразада, эл сынчы дейт, эл аныктап билип коет. Акыркы убакта бизде кудулдарда биздин негизи театрыбыз жок. Бир мындайча айтканда үйүбүз жок да. Башыбыз бириктире турган жайыбыз жок. Ошон үчүн калган ырчылардыкы бар, драм театрлар бар, филармония бар мисалы. Кудулдардыкы жок. Мен ошон эгерде кудулдардыкы ошондой бир сатира, бир клуб болсо жөн эле бир жайыбыз. Биздин башыбыз биригип көп нерселер дагы жаралмак да. Изденүү болбок, жаш кудулдар чыкмак. Биздин артыбыздан чыгып келаткан кудулдар, алардын артынан да кудулдар чыкмак да негизичи. Ошол эми биз болсо жашыбыз өтүп эми баягы кийинки муңунду ойлойсуң да. Барган сайын, убакыт өткөн сайын. Эме деп калдыңыз го? Жертвалар көп болгон депчи.
жашоодочу мисалы чыгармачылык чөйрөдөбү же болбосо мындай жеке турмуштачы айтып калат го чыгармачыл инсандардын жүрөгү жумшак болот депчи, баардык нерсени жүрөгү менен өткөрөт депчи. Сынган учур болду беле жашоодо? Эми жашоодо дайым эле жаркылдап күлүп жүрө бербейсиң да. Ар бир адамдын жашоосунда көп мүчүлүктөр болот. Турмуштан жаңылган болот. Жаңыласың. Насаат айткан адам болбогон учурларда адам жаңылат да. Көпчүлүгү жаңылат. Бирок артисттердики ачык айкын көрүнүп калат да. Эмне кылса деле? Эмне кылса деле таанымал адамдардыкы көрүнүп калат. Бир эле артисттер эмес, мындай адамдардын деле жашоосунда мүчүлүктөр көп да. 2ден, 3ден, 4ден аял алгандар бар, коомдо да. Ошон үчүн эми баягы семьямды сурап калдың, мен азыр экинчи аял менен жашайм. Общий айтканда менин 3 бала, 2 кызым бар да. Сен жана 2 бала 3 кыз дедим мен. 3 кыз, мен 3 бала, 2 кызым бар. Эми азыр неберелүү болуп калдым. Кыздарым да, неберелерим бар, балдарым да, неберелерим бар. Болуп калдыңыз. Анан кийинки келчегимен азыр эми балам мектепте окуйт. Ошол анан да жаш үйлөнөйүн десең эми мотив менен бек сурап калган болосуң деп эле. Эми ал эми возрастка деле андай деле ой деле болбойт да, баягы тамаша иретине айтып. Опа. Абдыкадыр Мат үйлөнтүрдү деп эртең чыгып калбаса болот эра. Кудай сактасын эми. Анан 3 уулум дедиңиз, 2 кызым бар депчи. Аларды өзүнүн турмуш жолуна узаттыңыз, өз-өзүнүн ордуна бердиңиз. Атанын мындай каалаганы ошол эле болуш керек азыр, негизичи. Ата-эненин каалаганы. Балам өзүнүн турмуш менен кетсин, кызым өзүнүн жолунда болсун деп. Ата-эне эмнеден картайт айтайынбы? Эгер балаң мындай сөз бар да, балаң жакшы чыкса, жердин үстү жакшы, балаң жаман чыкса, жердин асты жакшы дейт да. Ошон үчүн балда бакыт деген ушу тегерек чектинде эле экен да. Мисалы, бакыт дейт атаңдын кабагында дейт. Жогору жактан издесеңчи, төмөн жактан издесең энеңдин таманында дейт. Ошон үчүн мен мисалы балдарым жакшы чыкты. Мисалы балдарың жакшы чыкса, адам жаш көрдүн жүрөсүң да. Эгер балдарың бир турмушунан же кыйналып, же наша чегип, эми андайлар бар да, же сигарет чегип, ичип, же бирөөлөр менен мушташып, ушинсе балага эле эмес, ата-энеңе дагы таасири чоң тиет да. Баланчанын баласы. Баланчанын баласы минтиптир, анан минтип кармалып калыптыр, минтип. Ошондо адам ошодон бат чүнчүйт экен да, бат карыйт экен да. Менин, например, кээ бир учурунда мындай өтө семирип кетпей, мындай бир багытта монтип көңүлүм ачып жүргөндө ошо балдардан да. Балдарың жакшы, сенин турмушуңа, өзүнүн турмушуна сен залакасы тийбейт. Менин алардын турмушуна, мисалы, мен көп кейип же бир акча берип турмуштары минтип калыптыр дебейсиң. Өздөрүнчө тың, келин балдарым тың. Анан жакшы жүрөсүң да. Жүрөктөнчү. Жүрөктөнчү жакшы жүрөсүң. Алар балдар өстөрү менен өстөрү болсо, сага ошол чоң ийгилик да. Улуусу канча чыгып калды? Улуусу 30дан ашты. 30дан ашкан, кийинкиси 30да. Андан улуу кызым Россияда, кийинки кызым биякта, кийинки балам мени менен. Экинчи жубайыңыздан бир балаңыз бар, эмечи? Баягы ата мындай тилек кылат го, жана айтып калдыңыз го. Балаң жакшы чыкса, жердин үстү жакшы депчи. Анан жеке өзүңүздүн мындай практикаңыздачы, эмнени кайталабаса экен уулум, эмнеден жаңылбаса экен дейсиз жашоодочу? Эми баардык эле нерседен жаңылбаганда жакшы да. Ал адамдын өзүнөн дагы да. Мисалы, балаңдын өзүнөн дагы. Сен тарбия бересиң, бирок айлана чөйрөгө карата алар дагы турмушун ошондой кетет экен да, турмушундачы.
жаман балдарга кошулса жаман жолго түшөт. Жакшы балдарга кошулса жакшы жолго түшөт. Бирок кээ бир адамдардын өзүнөн да Анан качан үйлөндү эле Абдубай эке? Мисалы баласы отузга чыгып калган болсо дегендер бар экен да. Комментарийде окусамчы. Анан балаңыздын жашын сураганда ошо болчу. Канчага чыгып калды деп. Анан өзүңүз качан үйлөндүңүз эле деп сурайын аткан. канчанчысы мен деп коем. Канчанчысы менен кайсы жылы деп коесуз? Кийинки кезде 2012 Биринчи жубайыңыз менен канча жашта? 92. 92. Кийинки мен 2012. 2012. Жашоодо ажырашуулар мындай бири-бирине түшүнбөстүктөн келип чыгат да. Мисалы өткөндө бирөө айтып атпайбы? Көмүр ак да десе, ак деш керек. Каймак кандай? Каймак капкара кара да каймак деш керек. Деп бири-бирине түшүнүү болуш керек да. Артисттердин жашоон түшүнгөн аял түшүнөт да. Түшүнбөгөндөр башында түшүнбөй барып туруп түшүнүп кеткендер бар. Эми ажырашуу ошолордон чыгат да. Кызганычтан чыгат. Анан бири-бирин түшүнбөстүктөн. Жубайыңыз түшүнөбү? Сиздин кесибиңизди? Түшүнөт. Бардык жагынан түшүнөт азыр. Эми биз жаштыр өтүп калды. Подозрение бир жакка барып кечиксең да подозрение болбойт. Чалбайт деле деп коесузбу? Жок, чалат го, амандыгыңды сурап чалат. Мындай каякта жүрөт, мисалы бир жерге бир нерсе жыгылып калдыбы деп, же ден соолугун карайт, же бир нерсе болуп калдыбы. Азыр ошондой ой жүрүп калган Ошондой ой жүрүп калган. Анан бир жакка барды, же бирөө менен жүрдү деген ой жок да эми жаш өткөндөн кийинчи. Жашоодо сизди аябай шайыр деп билебиз да. Тамаша көй, мындай боор дезген киши деп коелучу, Эркектер киносуна тартылдыңыз, ага чейин билебиз, 21 декабрь дегенчи аябай популярдуу болду го. 21 декабрь келаткан эле жыл сайын сиздин киноңуз чыгат, сиздин жанагы кыскача отрывагыңыз чыгат да. Чатырдын ичинде отурганчы, опа башталды дегенчи. Жашоодо ушундайсызбы? Кинодо элечи. Биз билебиз, бирок көрүүчүлөргө. Мындай да, мен бул жаш өткөн сайын бул шайырдык мындай шустрый эмелер калып кетет экен. Мен бала кезде армиядан келгенден кийин отуруштун гүлү мен болчумун да, мактабайын. Айтыңызчы. Анан бир отурушта мисалы аккордеон ойноп, ырдап, күлдүрүп, ушундай бир арада болот го. Адамдар ошол убакта биз классташтар, достор. Мен мисалы бүгүн отурбайм, бир күндү белгилейсиң да. Ошо отурбайлы ошо күнү десе, мен ошо күнү ишим чыгып калса, башка күнгө атмен кылчу да. Мен үчүнчү бардыгы отура бергилечи, бардыгын эле шарты бар экен. Мен гана шартым болуп отура берле, жок, сенсиз кызыксыз болот деп. Анан аларды сыйлап анан кийин кой, мен ишим калса калсынчы. Мейли анда ошо күнү белгилеп калыпсыңар, отуралы деп анан кийин барчумун да. Анан себеби алар менсиз отурушундай кызыксыз болот деп ошончо эле да. Аябай кыйын шустрый болчумун мен мурун башында. Мындан дагыбы? Мындан да жаман шустрый болчумун. Көпчүлүк жерде бул сөздөр айтылганбы же айтылган эмес билбейм. Мен ата энеңиз туурасында сурагым келип атат. Ачыгыраак, көбүрөөк маалымат болсун депчи. Ушул өзүм ата энем болуп туруп ата энеңди сурасаң өзүм жаш сөз көттүм да. Бул убактарда ата эне тууралуу эч ким суроо берчү эмес эле да. Сен азыр баягы 60ка келгенден сен суроо берип атасың да. Мен атам көз өтүп кеткен. Апам бар. Азыр апам 80-84-тө. Апам бар, дагы деле мындай күчтүү. Негизи апам өзү таланттуу аял да. Анан ырчы, анан кошокчу. Кошокчу дегенде багы билишеби, билишпейби билбейм. Билет го, кошокчу. Кошокчу. Кошок айтканда, апам кошок айтканда бүт адамдар тып-тынч болуп мындай угуу анан ушундай бир эме болуп отурушат да. Көп жерлерде. Атам өзү кичине комуз чертчү. Ниязалынын
Ниязалынын небереси да атам. Ниязалы белгилүү комузчу Ниязалы Борошулу ошонун ал тайкелери да. Биздин тайкелерибиз болуп калат. Бар экен да анда, Анан кимден десе көрсө. ошо Ниязалдан өткөн атам комуз чертчи болчу. Анан комуз чалаучу чаап дагы анан бирок чапкан комуздары көп сүйлөбөй апам урушуп эле атчу эле. Комузуң оор болуп калганда бери мындай деп анан ошол атам азыр эми жок бир топ жыл болду көзү өтүп кеткенде. Азыр мен сага мындай сүйүнүп атам да сен ушул суроо бергениңечи. Ата энеңиз тууралуу десе мен өзүм ата энеден да өтүп кетсем дагы ушул суроону бергениң жакшы да. Өзүм жас сезип кеттим. Ата эне үчүн баары бир бала бойдон калабыз деген ушул экен да көрсө. Сиз үчүн азыркы учурда эмне кызыктуу? Эмнени айтып берсеңиз кызыктуу болот сизге? Мисалы, көрүүчү катарындачы. Сен азыр мен башка журналисттерге караганда сен мындай жесткий суроолорду берип атасың да. Мындай алар бербеген суроолорду сен берип атасың. Кызыктуу деп мисалы билбейт экенмин, кызыктуу суроого жараша кызык чыгат да. Ээрчи берет артынан. Артынан ээрчийт. Маекте ушундай да. Бир эфирде отуруп, бир саат отурсак эле бат эле эми эфирибиз аяктап калды. Келгениңиздерге чоң рахмат. Дөөлөм өтүп калды. Ами эми эле баштадык го десек, жок 1,5 саат эфир болду. Көрсө 1,5 саат болуптур да. Биз ушундай кимдер бар эле, ошо бир 4-5 болчук. Кызыктуу өткөн үчүн убакыт тез өтүп кеткен да. Сен өзүң айттың эле 40 мүнөттүк эле. Азыр 1 сааттай болуп калды. Өтүп кетти андан да. Келиңиз эми бага маегиздин соңунда сизди орусча сүйлөткүм келип атат. Орусча жыйынтыктатыпчы. Не надо, зачем? Может, надо ли? Зачем орусча? Негизи эле мен орусчаны жакшы билем. Чын айткандачы, орусча жазганда да грамотно жазам. Тамаша ретинде деп атам да, сүйлөп берсеңиз Анан депчи. ата келдим баары ойлойт окшойт. Түшүнбөйт. Какой там я вообще русский язык. Русский язык во деңиз. Да, русский язык во. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Аман болуңуз, бар болуңуз. Рахмат. Иштериңиз ийгилик болсун, оорубаңыз. Сиздин чыгармачылыгыңызды, сиздин өнөрүңүздү сыйлайбыз. Бар болуңуз. Жакшы. Элден айланса болот. Эл жакшы да. Эл мен мисалы элдер бир комментарий жазат го. Не то комментарий бирөө жазып койсо эле ошону кечке ойлоном да. Көрсө мага эч ким жазбайт экен, анан жаман жазбайт экен да. Анан көрсө жаман да жазып Турганы жазыш жакшы. керек экен. Ушу эфирде көргөн адамдардын баарына ден соолук каалайм. Ден соолук гана керек экен да, багы жаш өткөн сайын ден соолукту тиленип каласың да, ошон үчүн көрүүчүлөргө ден соолук каалайм. Иши ийгиликтүү болсун, силердин да ишиңер ийгиликтүү болсун. Бул маек менимче эч жерде чыккан эмес, эч жакта көп нерсе айтылган эмес. Ушул маекте Абдыкадыр Матов агабыз болушунча мындай ачканга аракет кылдык. Аты жөнүм Падмет Данеров, көрүшкөнчө. Байке, сиз түшүмө кирип атыптырсыз. Чындап элеби? Жөн эле айтса. Шляпаңызды берип атыптырсыз десеңиз.